Саламатсыздарбы, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Акылай Акыналиева. Бүгүнкү чыгарылышта. Бир күндө бир жерде болгон эки массалык мушташ. Топтошкон уруштун бирине уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү аралашканбы? Активисттер жогорку кеңештеги депутаттардын санын 120дан 35ке азайтууну талап кылып, онлайн кол топтоп жатышат. Эгер биздин өлкөдөгү парламентте Черчиллдей акылдуу 3, дагы Рузвельтте 2 киши болсо, ошол 5 адам менен эптеп абалдан чыксак болмок. Базардан айырмасы жок жождор. Абитуриенттер кесип тандоодо алданып калбаш үчүн эмнелерге көңүл бөлүш керек? Кесипти тандоодо студенттер эң биринчиден өзүнүн жөндөмдүүлүгүн караш керек. Кайсы жака мындай өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар. Алгачкы жолу Назарбаевсиз өткөн Казакстандагы шайлоо ызы чуу менен коштолду. Нарын облусунун Кочкор районунда ишемби күнү жайлоого мал айдап бараткан 5 киши Чалай кыштоосунда бороондон улам адашып, көнүк ашуусунда калып калган. Алардын бири сууктан каза болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда бороон чапкындан ондогон жандык, бир нече бодо мал жардан кулап кеткен. Кечээ куткаруучулар жана дарыгерлер жергиликтүү тургундар менен бирге малчыларга барып алгачкы жардам беришкен. Бороондо калган кишилердин баары Кочкордун Туз айылынын тургундары. Алар мал кели менен бирге айылга жеткирилген, 4 киши ооруканага жаткырылган. Учурда алардын абалы жакшы экени айтылууда. Ысык-Көл облусунун Ак Суу районунда 9-июнда 19 киши тамактан ууланды. Анын 12си ооруканада жатат. Бул тууралуу облустук бейтапкананын башкы дарыгери Эркен Урманаев билдирди. Маалыматка караганда уулангандардын баары жугуштуу илдеттер бөлүмүндө дарыланууда. Абалдары турукташып калды. Ал эми калган 7 адам амбулатордук жардам алгандан кийин үйлөрүнө жиберилген. Жабыркагандар Бозучук айылынын тургундары. Алар жекшембиде коңшусу конокко чакыргандан кийин өздөрүн начар сезе баштаган. Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевдин абалы оор. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда депутат жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ал так сүйлөй алат, бирок токтоп сүйлөйт. 2 жолу алган инсульттун кесепети дагы бар. Азыркы абалы стресс жана кант диабетине дагы байланыштуу болушу мүмкүн деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Зарылбек Рысалиев өткөн жумада Крим төбөлү Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгарылышы боюнча сурактан кийин ооруканага түшкөн. Батукаев бошотулган жылы Рысалиев жаза аткаруу кызматын жетектеген. Анын жардамчысы Крим төбөлдү учакка чейин коштоп барган. Бир күндө үрөй учурган эки мушташ. Экөө тең Борбордун 3-Кичи районундагы эс алуучу жайлардын биринин алдында болгон. Интернет баракчаларына тараган видеолордун биринде топ жигиттер эки баланы катуу уртукмокко алганын. Ал эми экинчисинде болсо топтошкондор эки жаат болуп алып мушташканын көрүүгө болот. Бирок топ балдардын жемесине калган экөө окуя боюнча милицияга арыз жазган эмес. Ага карабастан шаардык ички иштер башкы башкармалыгы бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгоп, сотко чейинки өндүрүш боюнча тергөө иштерин баштады. Ага ылайык учурда жабыркагандардын өздүгүн аныктоо аракети жүрүүдө. Кол көтөргөн тараптар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү экени да айтылууда. Окуялардын чоо жайын Дүйшөн Шаршембеков иликтеп келген. Өткөн аптанын ишембиден жекшембиге караган түнү 3-Кичи районундагы биз турган аймакта массалык мушташ чыккан. Анда топтошкон 5-6 бала 2 баланы ур тепкиге алып жатканын көрүүгө болот. Мындай окуялар бул жерде кадырес эле көрүнүшкө айланган. Массалык мушташты окуянын күбөсү уюлдук телефонго тартып интернетке жүктөгөн. Ошол эле учурда жанындагы ресторандын булуң бурчуна коюлган камераларга дагы тартылып калган. Алдын ала маалыматтар боюнча эс алуучу жайдан чыккан сүрмө топ унаасынан жаңы гана түшкөн жигитти үчөөлөп ур тепкиге алып жатканын көрүүгө мүмкүн. Ушул эле тасмадан ортого арачага түшкөн тургунду да сулата чапкан учурду көрүүгө болот. Тегеректегилер ажыраткандан кийин топтошкондор кетип калган. Ал эми катуу тепкиге калган жаран өз алдынча ооруканага барган. Бирок кайсы бейтапканага барганы азырынча белгисиз. Милицияга да арыз жазган эмес. Жекшембинин түнүндө ошол жерде ушундай эле массалык мушташ орун алган. Анда эс алуучу жайдан чыккан топтошкондор бири-бири менен мушташканын көрүүгө болот. Бул тегеректегилер үчүн кадырес эле көрүнүш болуп калган. Аптанын жума, ишемби жана жекшемби күндөрү такай ушундай окуялар болот. Жаңжалдар ресторандын жетекчилигинин да айласын кетирди. Айрым учурда эс алуучу жайлардын айнектери да сынат. В основном суббота, воскресенье, пятница күндөрү көнүмүш эле атат бул жердечи. Постоянно уруш, талаш.
түнкү саат 12-ден башталат. Ага чейин болбойт. Ичкен кишилер көп. Ошо в основном суббота воскресенье аябай көп болот да. Көп болот туруштар. Бул зданиянын тегерегинде болот. Эки мушташ боюнча милицияга эч ким кайрылган эмес. Ага карабастан шаардык ички иштер башкы башкармалыгы интернетке тараган видео боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Учурда токмок жеген балдардын өздүгүн аныктоо аракети жүрүүдө. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда тараган мушташ видео тасмасы тууралуу азыркы учурда териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул факт Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин эң баштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда сотко чейинки териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Айрым массалык маалымат каражаттары укук коргоо органдарындагы өздүк булактарына таянуу менен сабагандар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү экенин жазып чыгышууда. Ошол эле учурда укук коргоо органдарынын ардагерлери кылмыштуу топтор жанданып, коомчулукка кол салып жаткандыгын айтышууда. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдымамытов, New TV. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Туйгуналы Абдраимовду өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кызматынан бошотту. Тиешелүү буйрукка Абылгазиев бүгүн кол койду. Буга чейин 5 июнда Туйгуналы Абдраимов Сокулук районунун Орук айылында чыккан чарды чагылдырууга барган журналисттердин биринин сырткы келбетин келеке кылганы тууралуу видео тараган. Абдраимовдун жоругу социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштап, ал журналисттер тарабынан катуу сынга кабылган. Кыргызстандык активисттер Жогорку Кеңештеги депутаттардын санын 120дан 35ке азайтууну талап кылып, онлайн кол топтоп жатышат. Петицияга кол койгондордун саны 10 күн ичинде 5000ге жетти. Демилге Жогорку Кеңештин деңгээлине көтөрүлүүсү үчүн дагы 3000 кол керек. Бирок эксперттер эл өкүлдөрүнүн санын кескен кыскартууга каршы. Анткени Астандагы депутаттар аткаруучу бийликтин ишине көзөмөл жүргүзүүдө аксап калышы ыктымал. Парламентарийлердин санын кыскартууну демилгелегендердин жана каршы болгондордун пикирлерин кабарчыбыз топ келген. Саясий оюндар менен алек болгон 120 депутатты багуу үчүн мамлекеттик казынадан сарпталып жаткан акчага ич ачышып жаткан Каракол шаарынын тургундары алардын ишинин жыйынтыгы жок деп нааразы. Мындан улам журналисттер, жарандык активисттер, бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү ушул айдын башында Жогорку Кеңештеги эл өкүлдөрүнүн санын 120дан 35ке азайтууну талап кылып, онлайн кол топтоп башташкан. Петицияга кол койгондордун саны 5000ге чукулдады. Эми демилгечилер өлкөнүн баардык аймагын кыдырып, кагазга кол чогултууга чамынып жатышат. Пусть лучше будет 35. Депутаттардын саны 35 болгону жакшы. Бул эффективдүү жана сапаттуу болот. Азыр 120 эл өкүлү жөн эле келип телефон чукулап ойноп отурат. Кааласа келбей коет. Ошондой эле аларга берилген артыкчылыктарды да алып салуу керек. Алардын депутаттык кол тийбестиги алынып, катардагы мугалимдер менен дарыгерлер алган маянадай айлык коюлушу керек. Ошондо көрөбүз Жогорку Кеңешке ким келерин. Я думаю, что из того состава, кто сейчас там сидит. Жарандардын мындай нааразылыгына жүйө бар дейт Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Кубанычбек Исабеков. Жыл сайын Жогорку Кеңештин депутаттарын каржылоого 760 миллион сомдон ашык каражат куройт. Экономикалык жактан караганда азыркы парламентти багуу мамлекеттик казынага мурдагы чакырылышка караганда 3 эсе оордук кылат. Мисалы 5 жыл илгери эл өкүлдөрүнүн айлыгы 15 000 сомдон жогору болсо, азыр 30 000ден көп. Орточо эсеп менен мамлекет бир депутатка азыр 1 жылда 6 миллион сомдон көбүрөөк чыгым болот. Мына өткөн парламентте эми алайлык туугандар мени кечирип койсун, бир Алай районунан 16 депутат отурда, чоң Кара Суу районунан, бул Кара Суу району Нарын облусунун да элинен көп, Талас облусунун элинен көп. Ал райондон бир депутат жок болуп калды. Жегилеген Чүй облусунан 10 эле депутат болуп отурат. Жолбосо азыр карасак, мына Актала районунан бир депутат жок азырчы. Ал райондордун кызыкчылыгы алып калып атпайбы? Демек эмне кылыш керек эле? Жок дегенде ошол депутаттардын санын азайтканда дагы жарымы ошол элдин элегинен түз шайлоодон өтүп кетсе, жарымы мындай партиялык системаны келсе, бул эки жагынан жакшы болмок. Бул идея көпчүлүккө жакканы менен аны ишке ашыруу кыйын. Алгач баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү керек. Анткени менен депутаттардын санын кыскартуу парламенттин иштөө сапатын начарлатат. Бул аракет башкаруу элитасынын кызыкчылыгын көздөгөн, бийликтин узурпацияланышына алып келерин тарых тастыктаган. Мындан улам эл өкүлдөрүнүн санын 35ке түшүрүү демилгесин көтөргөндөрдү экс-төрага Занедин Курманов бул тармактын ишин жакшы түшүнбөгөндөр деп эсептейт. Андан калса 20 000 кызматкерден турган мамлекеттик машинаны 35 киши көзөмөлгө алуусу өтө кыйын. Если 35 человек мы выберем, они по своему интеллекту
Биз 35 кишини депутат кылып шайласак, анда алар интеллекти боюнча ошол 20 000 мамлекеттик кызматкерди жеңе ала тургудай, укмуштуудай билимдүү болушу керек. Эгер биздин өлкөдөгү парламентте Черчиллдей акылдуу 3, дагы Рузвельтте 2 киши болсо, ошол 5 адам менен эптеп абалдан чыксак болмок. Анда 35, 200, 300 орундун зарылчылыгы болбойт эле. Парламент бул жааматтык орган. Андагы эл өкүлдөрү баары биригип бир күч. Себеби бир айыл чарба адиси болсо, токойчу же өндүрүштү мыкты билген адам. Треть Черчилля нет. У нас вообще нет в стране Черчиллей. Ал эми мурдагы депутат Алишер Мамасалиев мындай демилгени популизм деп билет. Ал муну азыркы күн тартибиндеги маанилүү маселелерден коомчулуктун көңүлүн убактылуу башка нукка буруу аракети катары баалады. То есть нельзя просто взять и сократить только депутатский корпус. Если депутаттык корпусту алып эле кыскартып салуу мүмкүн эмес. Эгер эффективдүү экономиканы кааласак, анда бир эле парламентте эмес, өкмөттүн курамын, президенттин аппаратын, жергиликтүү бийлик органдарын кыскартуу керек. Мисалы, губернатор институту азыр ордун жоготкон. Анын аппараты да өтө чоң. губернаторство, который Жогорку кеңештин курамы акыркы жолу 2010 жылы референдум менен кабыл алынган Конституциянын жаңы редакциясына ылайык 90дон 120га кеңейтилген. Ал мыйзам парламентаризмдин принциптерине шайкеш келүү үчүн жактырылган. Бирок серепчилердин айтымында бул модель азырынча Кыргызстанда өз ордун таап кетелек. Парламенттик башкаруу бир гана өнүккөн коомдо иштеп кетет. Ошондуктан эл өкүлдөрүнүн санын кыскартуу каачылыктан чыгуунун жолу эмес. Бул аракет тескерисинче өлкөдөгү коомдук саясий абалга терс таасирин тийгизиши ыктымал. Чынара Нурсеитова, Перизат Бакытова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ. Казакстанда экзит пол режиминдеги сурамжылоонун алгачкы жыйынтыгы менен Касым-Жомарт Токаев алдыга чыкты. Ал шайлоочулардын добушунун 70,13% алган. Мындай жыйынтыкты уккандан кийин Токаев казакстандыктарга кайрылып, алдыда бизди чоң иштер күтүп турат деп, ага болгон ишеними жана колдоосу үчүн рахмат айтты. Кечээ жекшемби күнү коңшу өлкөдө кезексиз президенттик шайлоо өтүп, 7 талапкер ат салышты. Бирок тандоо өнөктүгү митинг, камоолор, интернет жана башка байланыш кызматтарынын улам үзгүлтүккө учурашы менен коштолду. Эгемендүүлүк алып алгачкы жолу Назарбаевсыз өтүп жаткан Казакстандагы шайлоонун акыркы жыйынтыктары жана ал кандай өттү? Кесиптешим Сарасип салган. Казакстандагы президенттик шайлоо өттү деп табылды. Расмий маалыматтарда добуш берүү укугуна ээ болгон казак жарандарынын 77,4% шайлоого катышкан. Бул Казакстандын тарыхындагы рекордтук көрсөткүч. Ал эми экзит полдун алгачкы жыйынтыгы менен Касым-Жомарт Токаев алдыга чыкты. Аны кандидаттардын ичинен фаворит саналып жаткан оппозициячыл талапкер Амиржан Косанов мамлекеттик телеканал аркылуу сүйлөп жатып, жеңиши менен куттуктады. Сайлаудың нәтижесінде жеңіске жеткен президент Касым-Жомарт Токаевты балама пікірге, сыни пікірге төзгінді болу туралы ойларын қолдай отырып, осы жеңісімен құттықтаймын. Бирок алгачкы жолу Назарбаевсыз өткөн Казакстандагы шайлоо митингтер менен коштолду. Алматы шаарында бир нече каршылык акциясы өтүп, чогулгандар шайлоону бойкот кылууга чакырышкан. Окуя болгон жерде жүргөн Евразиянеттин журналисти Джоанна Лилис тарткан видеолордо полиция бир нече адамды күч менен алып кетип жатканын көрүүгө болот. Сейчас народ погонит. Шайлоону легитимсиз деп эсептегендердин катары калың болгонун бул видеодон да байкасак болот. Аларды күч органдары сүрөп таркатууга аракет кылган. Акциянын кээ бир катышуучулары полициянын аракетинен эсин жоготуп жыгылса, айрымдары тартип сакчыларын Назарбаевдин бийлигин эмес, элди колдоого үндөгөн. Уже кровью обливается то, что Казахстан во что превращается. Пожалуйста! Смотрите, Алмата уже с народом! С народом! Алмата уже с народом! Пожалуйста! Казакстандын борбору Нур-Султанда, ошондой эле Чымкентте да абал тынч болгон жок. Боштондук деп кыйкырып чыккан митингдин катышуучуларын полиция кызматкерлери мурдатан дайындалган унааларга салып жатышты. Шайлоо күнү Казакстанда баш аягы 500гө чукул киши кармалган.
Казакстандын Ички иштер министрлиги ири шаарлардагы нааразычылык акцияларын тыюу салынган экстремисттик уюмдар бийликти жаман көрсөтүү максатында уюштурду деп билдирди. Бирок добуш берүү учурунда тобу менен бюллетень таштоо аракеттери жасалганын тастыктаган видеолор да жарыяланды. Эң кызыгы добушканалардагы калемсап менен жазылган жазуу жалынга өчүп кетери көпчүлүктү таң калтырды. Жалпысынан шайлоо мыйзамдарын бузган 19 факты катталган. Добуш берүү учурунда интернет жана телефон байланыштары да үзгүлтүккө учураганы айтылууда. Акция жана камоолор менен коштолгон шайлоодо көңүл жылыткан учурларда болбой койгон жок. Курчоого алып турган полицияга жаш кыздын гүл сунганы азыр интернетте вирустай тарап жатат. Жүрөк жылыткан бул кадрды 2 жаштагы кыздын апасы тартып алып, өзүнүн Facebook баракчасына жүктөгөн. Ал казак эли 9-июнду анын кызы берген жарыкты жана үмүттү тартуулаган күн катары эсептешет деп жазды. Түрмөктү даярдаган Чынара Нурсеитова, Эрнест Өмүралиев, Нью ТВ. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда Жээнбеков Токаевди Казакстандын президенттин кезексиз шайлоодогу ишенимдүү жеңиши менен куттуктап, бордош Казакстандын эли үчүн бул маанилүү жана жооптуу тандоо болгонун белгиледи. Сооронбай Жээнбеков жаңы шайланган президенттин ишмердиги Казакстандын мындан аркы туруктуу жана ар тараптуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөрүнө ишенимин билдирди. Кыргыз-казак кызматташтыгын кеңейтүү максатында Жээнбеков Токаевди Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакырды. Мамлекет башчылары ошондой эле эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашып, Бишкекте өтө турчу ШКУ саммитинин ишине катышуунун алкагында жолугушуу тууралуу сүйлөшүштү. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайларга кабыл алуу 3 этап менен жүрөт. Алар качан баштала турганын Билим берүү жана Илим министрлиги тактады. Ага ылайык 1-чи тур 8 июльдан 13 июлга чейин, 2-чи тур 15 июльдан 20 июлга чейин өтөт. Ал эми 3-чү тур Билим берүү жана Илим министрлигинин уруксаты менен 22 июльдан 27 июлга чейин өтөт. Ал арада Билим берүү жана Илим министрлиги университеттерге өтүү үчүн босого балды да аныктады. Ага ылайык тесттин жыйынтыгында негизги тапшырмалардан 110 балл, кошумчадан 60 упай топтой алгандар гана жогорку окуу жайларга тапшыра алышат. Абитуриенттердин эсине жакында өлкөдөгү жогорку окуу жайлар өз кардарларын кабыл ала баштайт. Базардагы аларма сыяктуу башта өз кесибине тапшырганы менен бүтөөргө келгенде такыр эле башка кесиптин ээси болуп чыккан учурлар кездешет. Андыктан алданып калбаш үчүн адистикти туура тандоосу зарыл. Биринчи кезекте айлык акысы жогору, суроо талап күч болуп жаткандарын тандоого тийиш. Учурда Кыргызстан кайсы адистерге муктаж? Болочок студент кайсы кесиптерге басым жасашы керек? Дүйшүн Шаршембеков билип көргөн. Болочоктон көптү үмүттөндүрүп, өлкөнүн бир тармагын чойсом деген жаштар арбын. Алардын бири Мерим Турганбаева. Быйыл орто окуу жайын аяктап жатат. Келечектеги адистигин кайсы университетте окуй турганына чейин тандап койгон. Карманыбыз үчүн мамлекеттик бүтүрүү экзамендерин ийгиликтүү тапшыруу гана калды. В нашей стране очень... Биздин өлкөдө жеңил өнөр жай тармагы өнүгүп жаткан учуру. Мындан ары суроо талап жогору, маянасы көп адистикти тандайм деп ишенем. Дизайнер кесиби учурда өтө актуалдуу жана аны тандоо модага айланууда. Анда өзүң жумуштап, жаңы брендти иштеп чыгып, эмгектериңди өлкөдө жана КМШ мамлекеттерине сата аласың. Звучит актуально, модно. Учурда бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү Меримге окшоп чечкүндүүлүк менен бир чечимге келе элек. Айрым абитуриенттер кайсы бир убакта тандаган адистиги маанилүү болуп, коомдо суроо талапка ээ боло турганын тандашууда. Акыркы изилдөөлөргө караганда мейманканаларды башкаруу, тейлөө, жазуу жана синхрондук котормочуларга карата суроо талап жогору. Приоритеттүү специальностер, кесиптер бул жана өнөр жай, айыл чарба, билим, медицина тармактарында болот да. Эң востребованный кесиптердики бул жана IT технологиядагы кесиптер, медицина, билим, ошол маркетинг, менеджмент, ошол кесиптер да преобладает больше ошол. Ошол эле учурда Кыргызстан агрардык өлкө болгондуктан айыл чарба адистигине тартыштык байкалат. Кызыгы таңкыстык курч болуп турганда улуттук статусу бар агрардык университети бул багыттагы кесип ээлерин даярдабай эле жол коопсуздугун камсыздай турган инспекторлорду даярдап чыгарат. Ага жергиликтүү студенттер тапшырбайт деле. Көпчүлүгү сырттан келип окугандар. Биздин инженердик техникалык факультет
Бул инженердик багытта Кыргызстанда биринчи жолу ачылган факультет болуп атат. Мунун тарыхын алып көрсөк, бул биздин башка университеттен да тарыхы эң жогоруда, техникалык вуздардан дагы. Биринчи ачылган Кыргызстанда техникалык багыттагы бул факультет болуп саналат. Кандай гана кыйынчылык болбосун бүтүрүүчү шагына карап өз кесибин өздөрү тандаганы оң. Акыркы учурларда үй бүлөсү, тууган уруктун кеңеши менен баланын көңүлү жок адистикке мажбурлап тапшыртып койгон учурлар арбын. Маселен, бүтүрүүчүгө коомдо зарыл болуп турган медицинага тапшыруу боюнча кеңештер берсе, бирок өзү сүрөт тартканды жактырса, анда сүрөт академиясына же архитектурлук кесибин алып чыккан оң. Себеби көңүлү ошого тартып, шыгы болсо студент андан ары алып кете алат. Ошол эле учурда болочок студент үчүн окуу жай, окутуучу курам жана билим берүү ыкмасына көңүл буруусу ашыктык кылбайт. Ушул келечекке кесипти тандоодо студенттер эң биринчиден өзүнүн жөндөмдүүлүгүн караш керек да. Кайсы жака мындай өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар, кайсы жака өзүнүн багыты бар, кызыгы бар. Себеби дегенде эгерде биз ошо медицинага барсаң же болбосо мисалы IT технология барсаң жакшы майын аласың же жакшы жумуш таба аласың дегенге карабастан, эгерде өзүнүн ички дүйнөсүнөн деп койсокпу же болбосо ички түрткүсү, мотивациясы болбосо же болбосо жөндөмдүүлүгү жок боло турган болсо, ал эч качан ал жерден иштей албайт. Эске салсак, учурда жогорку окуу жайлар болочок студенттерин кабыл алууга шымалана камданып жатышат. Бул жылы 11-классты 61 миңден ашык окуучу аяктап жатат. Дүйшөн Шаршембеков, Аида Аматбекова, Алтынбек Сакиев, New TV. Бириккен Улуттар уюму тарабынан үй бүлөлүк фермердик чарбалардын 10 жылдыгы жарыяланган. Ага ылайык бул тармакты колдоо боюнча бир катар чаралар көрүлүүдө. Алсак, айыл чарба багыты боюнча ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан дыйкан фермерлердин башын бириктирип, атайын семинарлар уюштурулду. Иш-чарага дүйнөлүк айыл чарба форумунун координатору катышып, бул багыттын өзгөчөлүктөрүнө токтолду. Саамалыкка суу пайдалануучулар ассоциациясынын улуттук биримдиги баштаган бир катар беделдүү мекемелер катышты. Темага кесиптешим Кайрат Кенжебаев токтолот. Аскат Кысанов 2002 жылы Токмок шаарынын жанындагы 10 гектар токой жерди ижарага алып иштете баштаган. Ар бир гектарына 800 миңден терек көчөттөрүн отургузган болсо, бул жылдар аралыгында алардын саны 10 миңге чукулдаган. Аскат мырза негизинен бул жерлерде өзүнүн үй бүлөсү, тагыраагы уулдар менен бирге иштетет. Сөзсүз бул жердеген бир кезекте токой лесный культура деп тиккенбиз. Мына азыр өзүңөр көргөндөй мына 20 жылга чукулдап калды, бактар чоңоюп, терек тиккенбиз, терек багын, көк терек, негизи көк теректе ошол мына өзүңөр көргөндөй чоңоюп, бир кыйганга да убактысы жетип калды да. Өзүңөр көргөндөй ушул балыкты, баягы сууну да колдонолуу деп, себептен Оулхандын эрежеси менен ушу балык өстүрсө болот, рекреация кылса болот, мал бакса болот, ушундай бир шарт бар да. Учурда Аскат мырза үй бүлөлүк фермердик чарбачылыктын алкагында башка багыттарды дагы колго алууда. Алардын катарында асыл тукум уйлар жана балык чарбачылыгы да бар. Токой чарбасын жааматташып башкаруунун алкагында жекеле токойду коргоп, бактарды тигөө эмес, өзүңүздөр көрүп тургандай балык чарбачылыгындагы колго алса болот. Дүйнө жүзүн тамак аш менен камсыз кылуунун 85% үй бүлөлүк фермердик чарбаларга туура келет. Ал эми Бириккен Улуттар уюму тарабынан 2019-2028 жылдар аралыгы үй бүлөлүк фермердик чарбалардын потенциалын жогорулатуу максатында 10 жылдыгы жарыяланган. 10 жылдыктын негизинде өлкө дыйкандар менен иш жүргүзүп жаткан суу пайдалануучулар ассоциациясы баштаган бир катар мекемелер бул багытта олуттуу иштерди алып барууда. Пилот катары ушу ЕКОндун ЕКОн организациясынын колдоосу менен 1 гектар жерге чүй лесхозунун аятында ошол границаны туруктуу кылыш үчүн бу жерде ушу арендага алган арендатордун кызыкчылыгын дагы чечиш үчүн бу жерде декоративдик түрлөр дарактар менен, анан кийин мөмөлүү дарактар менен тигилген. Ал эми коңшу өлкөлөр менен чектешкен аймактардагы бош жерлерди иштетип, бир чети чек араны бекемдеп, экинчи жагынан жумуш орундарын түзүп жаткан дыйкандар да бар. Чүй облусу аркылуу өткөн Чуу дарыясы эки өлкөнүн чек арасын аныктайт. Нурдөөлөт Жылдызов дал ушул чек арадагы бош жердин 5 гектарын ижарага алып, өрүк алма шабдалы тиккен. Абрикос 250 абрикос тиккенбиз. 150 алма, анан кийин облепиха где-то бир 100га жетпеген. 100той.
облепиха тиктик. Эми ошону сугарып, ошону сууну биз жерден алабыз. Чүйдүн дарыясынан алабыз. Эми генератор менен, ток менен, сордуруп, насос менен. Үй-бүлөлүк фермердик чарбаларга колдоо көрсөтүү жана билимин жогорулатуу максатында Ысык Көл облусуна атайын семинар уюштурулду. Ага дүйнөлүк айыл чарба форумунун өкүлдөрү да катышты. Бул форум мындан 20 жыл мурун Испанияда түптөлгөн, учурда дүйнө жүзү боюнча 32 миллиондун тегерегинде мүчөсү бар. Иш-чарада Кыргызстанда үй-бүлөлүк фермердик чарбалардын улуттук комитетин түзүү жана бул багытта өнүктүрүү жолдору талкууланды. 20 years ago in a small city in the north of Spain. Мени чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин дүйнөлүк айыл чарба форуму тууралуу айта турган болсом, 20 жыл мурун Испанияда түптөлгөн. Эгер ири агрардык бизнестер менен үй-бүлөлүк фермердик чарбаларды салыштырсак, бул жакта кооптонуу бар. Бирок ошол эле учурда дүйнөнү 85% тамак аштар менен камсыз кылып турганда чакан чарбалар. Андыктан биздин уюм үй-бүлөлүк фермердик чарбалардын өнүгүүсүн колдойт. Иш-чарага жалпысынан өлкөнүн ар тарабынан келген 60 дыйкан фермерлер катышты. Алдыда дагы ушундай бир катар семинарлардын өтүүсү пландалууда. Кайрат Кенжебаев, Алтынбек Кубанычбеков, New TV. Чүй облусунун Кайыңды шаары жакын арада жашыл жана таза шаарга айланат. Аймакты өнүктүрүп гүлдөтүү максатында жергиликтүү тургундар коомдук бирикме түзүшкөн. Анын алкагында бир топ алгылыктуу иштер аткарылмакчы. Ал эми эң алгачкы кадам аймакты тазалоодон башталды. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Жүздөгөн шаар тургундары, мектеп мугалимдери, окуучулар, активисттер жада калса кичинекей бөбөктөргө чейин дем алыш күн экенине карабастан, Кайыңды шаарын акыр-чекерден арылтып тазалоо үчүн ишембиликке чыгышты. Демилгенин уюштуруучулары жаңыдан гана түзүлгөн Кайыңды биримдиги коомдук бирикмеси. Булар бардыгы биригип келип, элдин бүгүн чогултуп ушул шаардын тазалыгын камсыздоо боюнча ушундай акция өткөрүп атышат. Ал акция менен бирдикте бул балдар бүгүн балдарга бал муздак таратып атышат, батут коюп атышат. Анан ушул субботникке катышкан бардык жарандарга тамак, ысык тамак уюштуруп атышат. Азыр бул балдарга биз рахмат гана айта алабыз. Учурда таштанды маселеси коомдогу эң улуттуу көйгөйгө айланган. Аны чечүү максатында кыргызстандыктар жаңы ыкмаларды колдонушууда. Бул ирет Бишкек шаарынан келген жаңы муун кыймылы кайыңдылыктарга таштандыны кайра иштетүүнүн жолдорун көрсөтүп беришти. Сегодня мы приехали в город Кайынды на субботник в рамках программы. 1 июндан 10 июнга чейин таза жашоо программасы уюштурулган. Анын алкагында биз ишембиликке чыккан тургундарга таштандыларды утилизациялоо, кайра иштетүүнүн жол жоболорун айтып, практика жүзүндө көрсөтүп беребиз. Призываем вас всех также присоединяться к нашему движению. Күндүн ысыгына карабастан шаарды тазалоо иштери өз нугунда жүрүп, ар бир топ өзүнө бөлүнгөн аймакты тазалап чыкты. Уюштуруучулардын айтымында ишембиликке баары өз ыктыяр менен чыгышкан. Анткени шаардын тазалыгы үчүн ар бир адам жооптуу. Организаторам нашей молодежи, которые организовали. Уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү иш-чарадан кийин мен Кайыңдыда ушундай патриот адамдардын бар экенине күбө болдум. Ишембиликке чыккан адамдарга таазим. Детям батут будут раздаваться мороженое, питание. Бул күн кайыңдылыктар үчүн 1 июндагыдай элес калтырды. Жаш балдарга бал муздактар таратылып, батутта орнотулган. Жергиликтүү тургундардын айтымында шаарда башынан эле балдарга өзгөчө көңүл бурулуп келет. Алдыда алар үчүн оюн аянтчаларын түзүп берүү да каралууда. Наша организация в основном из всех активистов только. Кайыңды биримдигиндеги адамдар ар кайсы тармактагылар. Бири студент, бири окуучу. Ар ким колунан келген жардамын берет. Бизди эч ким каржылабайт. Негизги максатыбыз Кайыңды шаарын өнүктүрүп, гүлдөттүү болуп саналат. Уже давно закончил, кто-то еще учится в школе. Жазгүл Маналиева, Алтынбек Кубанычбеков, New TV. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.